2015 жыл аяқтап 2016 жылға өткен күні башкача айтканда 31 декабрда жаңы жыл майрамы дал ушул Баткен шаарынын Борбордук аянтында өткөрүлмөкчү. Бул күнгө карата бүгүнкү күндө бийиктиги 10 метрге барабар болгон балаты орнотулду. Кыргызстанда жаңы жыл майрамы совет доорунан тартып белгилене баштаган. Жаңырып келе жаткан жылды жагымдуу маанайда тосуп алуу үчүн Баткен шаарынын мэриясы күн мурунтан даярданып келет. Бул күнү шаардыктарга жана кала коноктору үчүн концерттик программаларды уюштуруу шаардык мэрияга жүктөлгөн. Майрамдын алдынан кошумча жарыктандырабыз, кошумча түстүү лампаларды беребиз. Ал боюнча дагы бригада иштейт. Негизи күндүзү саат 5-тен 8:30 чейин музыкалык программа болот. Негизинен биринчи жаш балдар үчүн арналган кызыктуу оюндарды беребиз, бийлетебиз жаш балдарды. 8:30 жыйынтыктап, анан 9-да ошол жерде элдер эркин эс алуу болот. Ошого чейин программа сүзүлүп бүттүлдү бүгүн. Жыл сайын эле жаңы жыл майрамында Баткен облустук музыкалык драма театрынын кызматкерлери ар кандай оюн зоокторду жана бөбөктөр үчүн жомокторду уюштуруп келишет. Бул ирет жылдагыдан өзгөчө программа менен жаңы жылды тособуз дейт театр жетекчиси. Негизги бүгүнкү жылдын айырмачылыгы болуп, биз Апаженов театры заманбап жанагы жаңы бир заманбап жомокторду даярдап чыктык. Анткени жылдан жылга өсүш керек, өсүү болуш керек. Анткени биз профессионал театрыбыз. Буюрса биз Баткен областы, Баткен шаарынын тургундарына бир өзгөчө бир майрам тартуулайбыз деген үмүттөбүз. Областтык музыкалык драма театрынын жасап жаткан иш-чарасы бул ошо карнавалдык бөлүк. Же болбосо ушу Аяз ата адаттагыдай эле кар кыз баш болгон жомоктун каармандарынан түзүлгөн жомок менен баштайбыз. Ал эми коомдук тартипти сактоо үчүн Баткен областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Бул күнү спирттик ичимдиктерин ашыкча пайдалангандар, коомдук жайларда ар кандай тартип бузгандар милиция кызматкерлери тарабынан жазага тартылышат. 30-31 декабрь жана 1 январь күндөрү бизде күчөтүлгөн тартипте кызматыбызды өткөрөбүз. Көчөдө спирт ичимдигин ичип жүргөн атуулдарга, анан майда хулигандык жасаган адамдарга же коомдук жайларда баягындай сигарет чеккен административный укук бузуучуларга аларга штрафный санкциялар бар. Тийиштүү деңгээлде штрафный санкциялар салынат. Жаңы жылды майрамдоо Месопотамияда 3000 жылдыкта эле пайда болгон. 1 январдан баштап жылдын башталышы деп Рим башкаруучусу Юлий Цезар тарабынан биздин заманга чейинки 46-жылы киргизилген. Башка майрамдардан өзгөчөлүгү балаты кооз болуп, башы каармандар Аяз ата менен Аяз кыз болушат. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.